Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгү, жайыт, айыл чарба маселелери, аймактын суу менен камсыз болуусу, калктын аялуу катмарына камкордуктар, жергиликтүү кеңешке келген жаңы жүздөр жана башка ушул сыяктуу маалыматтар менен ачык өкмөт долбоорунан тааныша аласыз. Андыктан өткөрүп жибербеңиз. Жалал Абад областы Базар Коргон районундагы Талдыбулак айыл өкмөтүнүн депутаттары жана алардын ишмердүүлүгү менен тааныштырабыз. Ошондой эле Талдыбулак айыл аймагынын көйгөйлөрү жана анын чечүү жолдору жөнүндө бүгүнкү чыгарылышта маек курмакчыбыз. Жергиликтүү кеңештин депутаты Рыспек Төрөгелдиев жер тилкелерин адилеттүү бөлүштүрүү жана жумушсуздук эң орчундуу маселе деди. Орчундуу маселе жер участкалары ошо жетиштүү эмес, ошонго адилеттүү так бөлүп берүүгө аракеттенебиз. Айыл бийлери, айыл нээлдери, айыл башчылар, айыл өкмөт болуп так адилеттүү чечүүгө аракет кылып жатабыз. Менин максатым айылдын жашоосун бир аз көтөрүү жана жаш үй бүлөлөргө көмөк көрсөтүү деген депутат Азизбек Баатыр уулу төмөндөгүлөргө токтолду. Дагы башка ар түрдүү маселелерди карадык. Талдыбулак айыл өкмөтүндө эң орчундуу көйгөй бул негизи жумушчу орундардын аздыгы. Бизде саналуу гана организация жана ишканалар бар. Эң орчундуу маселе ушу, анан бюджеттин тартыштыгы. Бул бюджеттин тартыштыгын чечүү үчүн эң биринчи эле ички инвесторлор, биринчи очередде ички инвесторлор тартыш керек, андан сырткары тышкы инвесторлор ар кандык коомдук уюмдардан инвестиция тартып бюджетти көтөрсө болот. Андан сырткары жумушчу орундарын түзсө, алардан налогдор түшөт, бюджет сөзсүз түрдө көбөйөт. Ал үчүн айыл өкмөт башчысы, депутаттар бүт бардыгы биргеликте иштеш керек. Депутат айым Гүлбара Карымшакова өзү жашаган айылынын көйгөйлөрүн жакшы билерин, таза суу, таштанды, социалдык маселелерди сессияга көп көтөрүп чыкканын айтты. Акыркы мезгилде жол кырсыктары көбөйгөнүнө байланыштуу жол кырсыктарынын алдын алуу боюнча чараларды көрүш керек экен. Эң негизги көйгөйлөрдүн бири мусорлорду айылдан алып чыгуу. Эң негизги маселелер ушулар. Ушуну менен ачык өкмөт долбоорунун алкагында даярдалган кезектеги берүүнү аяктайбыз. Бул уктуруу Фредерик Эберт фонду тарабынан колдоого алынды. Чыгарылыштагы ой-пикирлер фонддун көз карашын чагылдырбайт. Микрофондо Тимурлан Мелисбеков болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө.